ошол эле баягы вакцинация менен кошо саламаттык сактоодо чыккан маселелер. Зербек Жолчиевич, вы хотели что-то? Просто вот бул жерде ошол дарын да медицинаны деле Кудай Таалам берди да жагына алган. Анан бир окуяны айтып берейин, бир чоң эле киши билимдүү диплому бар машина уруп кетип башы жарылып болгон. Анан жайында айтып жүрүңүз, барып башыңызды жаракатты обработка кылып коюш керек, сагалап туруп эле. Жок, мен больницада спирт бар, бул харам деп барбай коюп дейт. Бир үйүндө жатып, башына баягы күн ойтуп, илиң болуп дейт. Температура болуп, анан дейт, баласына ыйлап, алып барып скорый чакырып, операция кылып, өлүп калайын деп анан кайра чыгып жүрөт да. Болбогон эле ошол барып эле убагында эле обработка кылып тазалап эле кийин мындай кылып койсо, ошол нерсе болмогон эмес да. Ал болсо жок, бул спирт бар, анан тигиндей мындай деп кандай бир ошол өзүнүн диний көз карашынан эми ушунчалык да келесолук болбойт да. Мына Ажике туура айтып кетти. Жан дагы, дене дагы аманаттыр. Аны сактады. Ошол баягы дары дармек дагы, медицина дагы баардык убагында мисалы Ибн Сина, Аль-Хаким деп чоң улук наам алган тармакта. Ошол кишилер убагында ислам дүйнөсүндөгү улуу баардык эмгектерин окусаңыздар, ошол Алланын аты менен баштаймын деп жазышып атат. Ошол динди карманышып атат. Бирок адамдарга пайда келтирип атат да. Бүгүнкү күндө эң чоң маселе биз тескерисинче караңгылыкка карап кетип калганыбыз бул өкүндүрүп атат да. Баягы примитивность, первобытностька кайтып кетип калып атат. Ошол жагынан алганда мен ойлойм бул жерде ошол караңгылык, билимсиздик менен ошол адамдар динге дагы зыян келтирип атат да. Ошондуктан өзгөчө биздин дини алымдарыбыз, дин тармагындагы адамдарыбыз ошол караңгылыктан алыс болгула деп чакырса жакшы болот. Чоң рахмат. Андай кийинки биз бөлүк өтө берели. Ушундай расмий ачылышта сөздөрүңүздөргө чоң рахмат баарыңыздарга. Кийинки бизде атайын доклад бар. Ошо Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоо министрлигинин республикалык иммунопрофилактика борборунун директору Гульбара Садыгуловна Ишнапысова. Сиздин докладыңызды албайбыз. Жугуштуу ооруну камтыйт. Вирустук гепатит Б, кургак учук, шал, кептөр, көк жөтөл, сенек, кызамык, тепки, кызылча, гемофил жана пневмококк жугуштуу оорусу. Баланы төрөлгөндөн баштап 24 сааттын ичинде биз эмдейбиз. Андан кийин 2 айында, 3,5 айында, 5 айында, 12 айында, 6 жашында жана өспүрүм учурларында 11-16 жашында. Андан кийин ушу кептөрү, сенек ооруларга каршы биз чоң жарандарыбызды 26, 36, 46, 50 жаштарында эмдейбиз. Вакцинdeштирүү бул рутиндик жана массалык. Рутиндик бул пландык, бул саламаттык сактоо мекемелеринде пландын алкагында өткөрүлөт. Массалык болсо оорулар же эпидемия болгондо ошондо кеңири жазалат. Bir vaktsina менен bir убакытта иммундаштыруулар ооруларды жок кылуу үчүн. Эмдөөнүн дүйнөдөгү илимий көз карашта ойлоп табылгандардын эң бир эффективдүүсү жыл сайын 6 миллион өмүр сакталат жана 750 миң бала инвалид болгондон сакталып турат. Иммунопрофилактиканын негизги иш кагаздары бул биздин Кыргыз Республикасынын 2001 жылдын